Только откройте, вот. Видите, нет туда ничего. Вот. Во всех поливай. И сейчас во всех больницах мы поставили вот такой тефаль. И кипятят. А это же по желанию, да? Да. А параллельно антибиотики или кроме этого ничего не применяется? Когда легкие формы, ничего не применяется. А когда уже есть осложненные формы, запущенные. Да, сахарные, запущенные, а сейчас поступает только в запущенном состоянии. Им, естественно, надо применять. Айгерим Hanım, Азаттық радиосы қашандан бері қайсы органдарда беріп жатады, не үшін бұл бойынша шұғыл матрасына қомшылыққа маалымат берген емес болачак? Қомшылыққа маалымат беріп қойдыңдар, мен сіздермен жеген қайсар азырчы. Мен ошон үчүн чыктым да силергечи. Потому что биз клинический испытание өткөрүп, анан кийин регистрация кылгандан кийин чыгыш керек да. Азыркы кезде каяктан информация чыгып кетти билбейм, мүмкүн мондай бутылканы бирөөлөр көрүп калып жаза баштады. Ошон үчүн ачыкка чыгарыш керек болду да. Кайсыл жерлерде, кайсыл ооруканалар качан? Кыргызстандын бардык бурчунда биринчилерден болуп биз Токмокто баштаганбыз. Бишкекте инфекционный больницада, национальный госпитальда, Кыргызстандын булуң бурчунда кайсы жерде ковид оорусу болсо, ошолордун бардыгын биз чакырып, кандай кылып принимать этиш керек үйрөтүп туруп анан жөнөткөнбүз. Азыр Кыргызстандын булуң бурчунун бардык жеринде добровольно колдонулуп атат. Ыктыярдуу түрдө эч кандай талап жок, өздөрү эгер бейте каласа анан ичет, бардык түшүндүрүп. Ошон үчүн бирөө ичкенден кийин эртеси күнү издеп, ал эмес менин үйдө кызым да ооруп атат, кызыма берейин деп сурап атышат биз. Бирок биз аларга бербей, биз аларды врачтарды жөнөтүп атабыз. Ошол үйүнө барып, врачты карап туруш керек, ичиш керек. Потому что жанакында ол кичине эле мындай кайнабагандай кылып кайнатыш керек да, кайнап туруш керек. Мына кайнады. Дүйнөлүк саламаттык уюму билеби? Бул укма туурасында кабары барбы? Протоколго керек болсо. Мындай кылып туруп, эме кылып, рызык кылып туруп ичиш керек. Çay içkenleri oturup alırlar. Yüzden oturup alırlar, söyle geçeriz gibi. Ay bunu kança mal iç gerek? Biz azlık kesse 4 mal kullanırız. Bir günde mü? İyi, bir sutkada. Virüs anıtlananlar gana içe alады, жалын алуını қалғандар да içersin. Аны birisi gibi bilmeyiz, azı oğurganlar da gana içe atırız. А это как лекарство уже зарегистрировано? Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Siz protokolga kirgizүү ыкмалын айтып жатпайсыз. Дүйнөлүк саламаттык уюму билеби? Кабардарбы бул ыкма туурасында? Ал эмес кыргызстандыктар азыр жаңы билип аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Бул мисалы туура ошол жол жобосун аткарып ичет жолу. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам, азыр мен өлүп калбасам анда иче берсе болуп турбайбы десем. Мисалы айыл жергесинде бардык эле бар дарыгерлерге эметпейби, мисалы үчүн президент айтып атат, министр айтып атат деген менен эле мындай өзүн өзү дарылагандар көп да, буларга кандай кепилдик болот эгерде? Аларда мындай сикурский көрүндү алар эч жактан таппайт. Бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерде азыр курчап алып биз алып атабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса, буларды да сурай башташат бизде. Атаң компания жасап кимге сайт, кайсыл жерде кайнатылат, фирма барбы, буга жок болгон же кандай? Президент өкөз кайнатып атабыз. Сиздер кайнатасыздарбы? Өкөз кайнатып атабыз, Ал жанагы интернетке мисалы үчүн өлкө башчынын социалдык тармагына видео чыкты, ошол жакта эч кандай мындай санитардык көзөмөл эч кандай жок экен да, кол кап, бет кап, буга кандай кепилдик берилет да? Мисалы үчүн ушуну ичкенге мүмкүн алардын колунда коронавирус менен ооруп аткан адамдыр. Бол кайнаганда антисептика бүт бар, таптаза болот. Мен хирург болуп 35 жыл иштедим. 35 жыл иштедим. Колубузду да обработка кылып,
Эметкенде ал жерде кээ бирлери болсо карап турсаңар эме менен эметип атышат. Колгап менен иштеп атышат. Эң эле жакшысы суу, муздак суу ичпеш керек. Канча ичкенден кийин, мындай ичкенен муздак суу ичпеш керек. канча убакытка чейин? Мороженое жебеш керек 5 теке. Мундагы только эле ызык ичиш керек. Канча убакытка чейин муздак суу ичпеш керек ичкенден кийин? 1 саат, 2 саат. Основной жатыш керек да, жатсаң тердеп туруп баягы ванилердин макродасы чыгып атканда чыгат. Сиз жакында эле эмнеден өтпөдүңүзбү? Азыр оорубай эле туруп ичсеңиз болобу? Мен сизге көрсөтүп атам да. Эч кандай зыяны жок. Зыяны жок. Көрсөтүп атам да. Азыр ичпей койсом силер эметпексиңер да. Себеби азыр ичкенден кийин дагы силер менен сүйлөшөм. Бул кээ бирде холодный виде ичсечи 5 мүнөткө жетпей адам өлөт.